8-классымда жатакананын алдында тартылган бул сүрөт мен үчүн абдан кымбат. Номер 5-мектепте окуп жүргөндө интернатта турчубуз. Баарыбызга ушундай окшош пальто, күрөң көйнөк, ак жана кара түстөгү 2 фартук, бут кийимдерди беришчү. Ал убакта сүрөткө аз тартышчу да. Анан бир түшкөндө жакшылап түшөйүн деген ой менен өзүмдү ырчы элестетип түшкөн окшойм. Негизи бала кезимден ырчылыкка жакын болчумун. Мектептеги ырдоо иримине катышып, ар кандай сынактарда ырдап жүрдүм. 17 жашымда Бийик жерде спектаклиндеги Чолпон деген кыздын ролун ойноп, биринчи ролумду жараттым. Ата-энесин өлтүрүп, үйүнөн алып кетип баратканда белиндеги бычакты алып, ичин жарып качып кетет эмеспи. Репетиция башталганда жыгачтан жасалган бычакты алып, саяр учур келгенде эле күлкүм келет. Экинчи күнкү репетицияда да күлкүмдү тыя албай койдум. Анан залда отурган агайым мени чакырып, "Жамал, сен атаңды жакшы көрөсүңбү? Эгерде аны бирөө өлтүрүп кетсе кандай болот эле?" деп сурады. Мен атамды эч ким өлтүрбөйт деп ыйлап жибердим. Ал болсо, "Мына көрдүңбү, эртең ушуну эстеп ойно" деп айтты. Чын эле эртеси эстеп алып, бакырып өкүрүп, жыгач бычак менен Алдый байкени койгулай бериптирмин. Ал байке "Жамал, бул мени акырын" деп токтоткону эсимден кетпейт. Бул 1950-жылы 1-майда майрамга карата уюштурулган парадка чыкканда тартылган. Сүрөттө Мираида жана Сатыбалды Далбаевтердин эң уулу кызы Айнура. Айнура азыр Англияда турат, үй бүлөсү, неберелери бар. Ушул сүрөтүмдөгү келбетимди көпчүлүк келиним Асель Чоткараевага окшоштурушат. Бул сүрөт 30 жашка барып калганда Ак Боз ат спектаклиндеги Эркайымдын ролун аткарганда тартылган. Негизи бул ролду Мираида Далбаева ойношу керек эле. Бирок Мира Москвага жолдошунун көзүнө операция жасатуу үчүн кетип, кайра келе албай калганда мага сунушташкан. Эркайым көпкөн аял болот, уул балалуу болгун деп кайненеси бешик берсе, уулуңду мага кереги жок деп бешигин тээп жиберген жери бар болчу. Өзүмдүн кош бойлуу, мына төрөйм деп жүргөн кезим болгондугуна карабай баш тартканды билбей макул болгом. Бешикти тебе турган жерине келгенде кош бойлуу аял бешикти теппейт деген оюңма кылттей түшүп, оюмду токтоткончо болбой бутум тээп жиберди. Ошонун эртеси эле балам боюмдан түшүп калган. Негизи ырым-жырымдар бекеринен айтылган эмес. Ошол нерсени эске албай койгонума алиге чейин өкүнөм.